Мыйзамдар боюнча чарбалчылык иштерге мамлекеттик компанияларга өкмөт киришпейт. Ошол өкмөттүн атынан иштеп аткан мамлекеттик мүлк да киришпейт. Бирок өкмөт ар бир чарбалык стратегиялык объектилерге мамлекеттик мүлктүн өнүгүү стратегиясына киришет. Премьер-министр катары мен башында старт берген мен киришип ушундай кылгыла деп. Бирок ичинде айлыгы канча болуш керек, канча штат аласыңар, кандай болуп иштешесиңер, мунун баары уже чарбалык иштер, мен ага киришкен жок. Экинчиси жанагы Эрназар жигиттин кабыл алынышы боюнча. Мен аны бардык жерде эми ушунчалык массалык маалымат каражаттарында айланды. Премьер-министрге кантип билбей калсын ошол баланын ошол жакта иштеп атканын деп. Иштеп атам деп. Ким болуп иштеп атасың сураган деле жок. Баягы Германиядагы Берлинский технический университет бүткөн балдар иштеп жүрүшсө керек депчи. Ана кандай болуп алынып калганым, о чыр чыккандан кийин сураштырсам, аны чакырган Нурбек Мукамбетов. Нурбек Мукамбетов ошол азыркы эми коммуникация, IT технология жанында иштеп аткан балдар Америкада жашап атасыңбы, Японияда жашап атасыңбы, кошуна тургандардан көбүрөөк сүйлөшүп баарлашкандар бар да. Ошондой болуп таанышкан экен, ошолор чакырыптыр. Мен элге да айтышым керек. Муну жеткирип коеюн деп атам. Бул мен 2 майга чейин ошол Эрназардын иштегенин билген эмесмин. Бул Кудай алдында дагы. Детектор ыржы дейсиңерби, ошол жерге барсам да мен ошону айтып берем. Анан экинчиси, анын атасы Иманкары Рысалиевдин киришкени боюнча мени ушул маалымат чыгып, силерге келгенден кийин билдим, ал боюнча эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, аппараттын башчысынан баштап орун басары Шаршембиевдин кабинетине кирген үчүн кетирdim. Анан мен дагы бир жолу айтам, ошол туугандар киришкен. Мен макулмун, эгерде жана өзүңөр айткандай, ачык айкындык менен келсе, профессионалдык кесипкөйлүгү жогору болсо, андайда эми кандай чечим болот, аны ачык айкын чечиш керек деп. Бирок мен ошону айтып койгум келет. Эч кандай менин тиешем жок бул.